11 жыл баланы окутуп деле кереги жок экен. Киргилечи деп атпайбы? Ар бирөөнү бирден киргизе эле ичинен жошуп чыгат атам. Эмне кылып жошуп чыгат атпайм ал. Азыр мына жерден бир кыз чыкты. Булар сурады, тегерек туурабы же квадратик туурабы деп. Макул эмеспиз ОРТнын чыгарган жыйынтыктарына. Тестин алып келди, иштерин алып келди. Кызым бул менин колум эмес десе болбой, жок бул сеники деп. Ушул жерде иштеп аткан адамдык ката. Гүлбарчын канча жылдан бери иштейт, ушунтукун акей. Могу жооп барактар көрдүңөрбү? Балам аябай ошого биздин коюп алганда, мен өтөм уже бюджетке депчи. Аябай мен каршымына сомогочу. Урматтуу ажыбызга кайрылат элем. Ушул ОРТны жокко чыгарып берсеңиз жакшы болот эле карап. Биз макул эмеспиз ОРТнын чыгарган жыйынтыктарына. Ата-энелер көп эле каршы экен. Ушул балдар 11 жыл окутуп, анан ушул ОРТга келип такалып эле ОРТдан өтпөй калышат экен. Балы жетпей. Баланын шагы да сынып калат экен. Ушул президентибизге кайрылат элем. Садыр Нуркожоевго. Эл аралык конкурска чейин чыгып жүргөн, сертификат берген балама бюджетке өттүң деп. Ушул ОРТ жыйынтыгы чыкса эле бюджетке кетмек да. Чыкпай калды да бул жерде. Балам аябай ошого биздин коюп алганда, мен өтөм уже бюджетке депчи. Буяк чечип койду да баламдын тагдырын. Аябай мен каршымына сомогочу. Азыр мына жерден бир кыз чыкты. Мен текшерттим. Менде деген бир жери тегерек дептирмин, ошо. Булар сурады, тегерек туурабы же квадратик туурабы деп. Тегерек туурабы десем, анда бир балл кошулду, сен мынчасында келесиң, анан сага сертификат беребиз деп жаңы эле айтты да. Мен да баламдык ошондой. Мен баламдан сурады, кайсысы деп балам тегерек десем. Деп. Кош бересиз. Жок, силерге эмнеге кошобуз дегендейинче. Чыкты кошулду. Анан дальнейший бул сомо деген болбогон эле нерсе окшойт да, ата-энелердин акчаларын эле сормой окшойт деген менде ушундай эме калды. Бирге дейрем 60 ата-эне чогулган. Ушул жерге 60 ата-эне келген, бул жерге келгендердин бардыгынын балдары 11 жыл бою 5ке окуп, ушул жерге келгендердин жарымынан көбү кызыл диплом алган, кызыл аттестат алган балдардын ата-энелери келип атат да ушул жерге. Калгандары ошол 5ке окуган, болгону 1 сабактан 2 сабактан 4 чыгып калган ата-энелердин балдары ОРТ тапшырганда ошол даже мындай жакшыраак окуу жайга тапшырылчу балл албай калгандар келип атат да. Мисалы, могул жерде азыр сүйлөшүп атабыз, биз 60 ата-эненин почти 70% врач болобуз деген балдар экен да, врач болобуз деп ал жерге өтчү балды эми эң жогорку балл менен өтөт экен. Ошол врач болобуз деген балдарга ОРТ тагдырына балта чабат да, мындай айтканда. Тагдырына балта чабат. 11 жыл бою окушат, тырышат, көчөдө басып жүргөн балдар высший балл алып атат дагы, ошол окуп тырышып 2 жыл ушул ОРТга даярданып, контракт төлөп ата-энеси ошонун баарын жасагандар ошол бир барак үчүн ошол врач боло албай калат. Мисалы, менин кызым врач болом дейт. Врач болом, ошолго тапшырам дейт. Биздики эми ушул ОРТнын жыйынтыгы менен врач болмок турсун, азыр мындай просто акушер да боло албайт да, жөнөкөй эме да боло албайт азыр. Анткени бизге сертификат берди, ошону деген көчөт кылабыз деп келгенбиз. Бирок келгенде бизге менин кызымдын фамилиясы Жумабекова болсо, Жумаева деген кыздын фамилиясын, Жумаева Асема деген кыздын тестин алып келди, иштерин алып келди. Кызым бул менин колум эмес десе болбой, жок бул сеники деп көндүрүп атышкан. Анан башында ошо фамилияны окусак, фамилиясы башка экен даже. Ошол кыздын эле ишин мен кызыма макул кылып, ооба менин ишим дедиктип эме кылып атышыптыр да. Фамилиясы башка болгондон кийин анан моюндарына алып, азыр биз
караштып эме текшерип келеличи деп кетишкен. Жарым сааттын ичинде кайра эле ошол балл менен ошондой эле тестти жасап чыга калышты. Значит, мындай ичинен эле жасалат экен да анын баары. 11 жыл баланы окутуп деле кереги жок экен да. Вообще ушул ОРТ тестти мындай жойгонго чогулуп атат да бул жерде. Ата-эненин баары ушуну жоюш керек деп атат. Андан сырткары азыр балдар кирип чыгып атат. Мына кээ бирөөнүкү 2 балл ашык эсептелип калган, кээ бирөөнүкү мына азыр бир кыз чыкты. Мен азыр өзүм ручной эсептеп чыктым. Канча балл кошуп берди деп атат? Мына 1 балл кошуп берди. Значит, бияктан бат эле ошол сертификатты басып чыгарып эле бере берет экен. Ошондой эле ошол менин балам ошондой болуп атпайбы? Квадратиктере коюп койгондугу үчүн ал кызга ошентип да квадратигиң туурабы же тегерегиң туурабы деп. Ал тегерегиң десе, да 1 балл кошобуз деп кошуп деп турам. Меники да ошондой, менин баламдыкы делечи. А буга кошкон жок. А тиге кошуп атат. Бул жерде деген буларга аябай оңой болгону менен ошол 11 жыл окуган балдарыбыздын тагдырына балта чабылып да ошо кичинекей бир барак менен. Бул оригинал мына жооп барактар. Анан ушул так эле ошол центрда ошондой фамилиясы аты окшош кыз бар экен. Фамилиясы бир аз айырмасы бар экен, ошону түшүндүм мен. Вот получается, көрдүңөр, мына монун баары тең жооп барактар. Мисалы үчүн могул ТЦ 94, могул основной тест, андан кийин могул химия, могул жашыл бул англис тили. Анан ушунун ичинен бир кыздыкын карап атып, кимиси билбейм азыр. 4 кыз ушул жерде иштейт. Анан тиги бир жооп барактын ордуна фамилиясы окшош жооп баракты алып чыгып алышкан да. Ал экөө тең реально бар адамдар. Бирок бул эч кандай упайга таасир эткен жок. Ушул жерде иштеп аткан адамдык ката. Гүлбарчын канча жылдан бери иштейт, ушинтип мынакей. Могул жооп барактар көрдүңөрбү? Жооп барактардын мен муну тартпай эле коюшуңар керек го дейм. Мен эле айтсаңар болот. Прям именно листы не надо, да? Потому что это все секретное. Көрдүңөрбү мынакей? Моорикел негизги тест боюнча тапшыргандардын жооп барактары. Ошонун ичинен монтип ошол фамилияны аныктап издеп таап чыгышат да. Анан булар Асеманы көрө калып эле ошону суруп чыгышкан. Хотя должны были проверить фамилиясын жакшылапчы. Из-за этого они не верят. Баарын анализдей элекпиз. Басымдуу көпчүлүгү ошол эле чыгарган упайларын эле кайрадан текшерип чыгышты. Кээ бир ата-энелердин кайрылганы ушул черновик бергиле дешти, бере албайбыз дедик. Биз могул баласынын кандай чыгарганын көрсөтүп берген учурда дагы жок, биз буга ишенбейбиз деген учурлар бар да. Жок, эгерде бала өзү деле көрүп түшүнүп атат да. Мисалы үчүн мынакей азыр мен силердин алдыңарда кирген ата-эненики бир бала биринчи Б вариантын белгилеген, Норикел ошону түшүндүрөт да. Анан бул квадрат кылып, силерде тест тапшыргансыңар, помните, квадрат кылып оңдогон. Ал квадрат кылып оңдогонун бала өзү айтып атат, ооба мен муну оңдоп салгам деп атат. Бирок ата-энеси макул болбойт атат. Жок, силер муну албагыла, муну эсептеп кое бергиле деп атат да. А эреже боюнча биз анын кружочогун уже эсептей албайбыз. Анткени бала туура жооп деп квадратты берип атат. Бул эрежелерде так жазылган нерсе да, ошондуктан биз аны канчалык биз ал баланы аязсак дагы, түшүнсөк дагы биз аны макул деп эсептеп кое албайбыз. Анткени баардыгы тең бул программа аркылуу баары фиксироваться этилген да. Ар бир учурду биз далилдеп беришибиз керек. Биринчи жоопту, мына тандап алган туура деген жоопту тегеректейт. Эгерде ал ката кылып алдым десе, ал ар бир жоопту бир жолу оңдоо мүмкүнчүлүгү бар. Аны квадрат кылып белгилейт. Эгерде биринчи тегерек кылып анан кийин квадрат кылып оңдогон учурда квадрат деген туура жооп болуп эсептелет. Бул эрежелерде ар бир аудиторияда айтылат, плакаттарда илинип турат да. Анан ошого жараша балдар иштейт. Тест бүткөндөн кийин биздин командалар, администраторлордун командалары баардык материалдарды топтоп кайрадан биздин офиске алып келет. Алып келгенден кийин бир 5-6 быйыл аябай 7 күн болду окшойт. Анткени саны көп болду. Почти 250 миңден ашуун жооп барактары сканерден өттү. Сканерден өтүп база компьютердин ичине киргизилет да. Анан ал кайра ошол база дискке жазылат. Компьютердик дискке жазылып, бул компьютердик диск жооп барактарынын эталондук базасы болуп эсептелет. Азырынча жооптору жок, туура жооптору жок. Биз билбейбиз ким кандай жооп берди. Бирок ошол баягы
жооп барактардын баарын тең базасы түзүлгөндөн кийин атайын бир дискке жазылып, анан бизде коррупцияга каршы бир процедуралардын бирөөсү гана, бирок маанилүү процедура. Биздин өкүлдөр эле эмес, ошол маалымат каражаттары чакырылат, министрликтен чакырылат өкүлдөр, анан жарандык коом же болбосо башка дагы ошол коррупцияны көзөмөлдөгөн, коррупция болтурбоону көзөмөлдөгөн мекемелерден келишет дагы. Ошол диск жазылгандан кийин аларга диск берилип, диск бир банктын ячейкасына салынат, сейфине. И ал сейфтин ачкычы биздин борбордун өкүлдөрүндө калбайт. Ал сейфтин ачкычы ошол кайсыл мекемеден келсе, ошол эки мекеменин өкүлдөрүнө ачкычтар берилет. Азыр дагы ошол сейфти биз өзүбүз барып ача албайбыз дегенди түшүндүрөт да. Андан кийин ошол процедура бүткөндөн кийин кайрадан түзүүчүлөр келет. Түзүүчүлөр келип, анан ар бир мына ушундай вариантты дептердин жоопторун жазып чыгышат, туура жоопторун, ачкычтарын эсептеп жазып чыгышат. Анан түзүлөт, мисалы үчүн математика боюнча, предметтик математика боюнча 40 тапшырма, 40 тапшырманын биринчиси А, экинчиси В деп ушундай ачкычтары түзүлөт, анан компьютерге берилет. Компьютер базага салынып, анан эсептелип баштайт упайлар. Андан кийин бул автоматташтырылган процесс, баардык упайларды компьютер берет да. Андан кийин талдоо жүргүзүлөт. Кайсыл суроого балдар кандай жооп берди, кайсыл суроо кандай иштеди. Эгерде ошол этапта техникалык кандайдыр бир каталар болсо, тапшырмада жакшы, мисалы үчүн пункт жана кайсы бир эмне деп коет, знаки препинания. Ошолор калып калса, же дагы бир ушундай ар кандай каталар болуп калган учурлар, ал тапшырмалар алынып салынат дагы.